Саламатсыздарбы, урматтуу Atomic компаниясынын Кыргызстандагы партнерлору. Сиздер менен бүгүн компаниянын Кыргызстандагы лидери Махабат Абдылдаева структураны кантип туура түзсө болот, ошол тууралуу сабак өтмөкчү. Менин WhatsApp номерим 702 24 26 97. Компанияда иштешүүнү каалагандар ушул номер аркылуу чыгып менен байланышсаңыздар болот. Баардыгыңыздарга белгилүү, Atomic компаниясында бинардык маркетинг. Бинардык деген бул эки бутак дегенди билдирет, эки гана бутакты өстүрөт. Бул адам өзүнүн астына түз эки гана адам жаза алат дегенди түшүндүрөт. Адам эми ошо өзүнүн жашоосунда тааныштары, туугандары, чогуу иштешкен адамдары же холодный контакт менен болобу, экиден көп адамды сөзсүз түрдө жаздыра алат деп ойлойм. Ошондуктан уже эки адамды жазды, андан кийин калган адамдарды каяка кантип жазат, ошону мындай туура жазыш керек экен да. Структура жакшы өзүш үчүн ошо туура жазыш керек экен. Мынакей. Айгүлдү жогору жагына спонсор жазган. Алдыдагы Айгүлгө Мираны жазып берди спонсор. Анан Эркин да жазып берип койду да Айгүлгөчү. Муну менен спонсор абдан туура эмес иш кылган. Себеби дегенде Айгүлдүн өзү иштешем деген адам болуп калышы мүмкүн. Туура мындай иштешем, мен ушундай активный адам менен иштешем деген ошол адамдын жазбай калат да Айгүлчү прямой астына биринчиден. Экинчиден ошо Айгүлдүн дагы мындай паразиттикке түртүп атат да, паразиттик жашоогочу. Айгүл өзү иштебей эле мени эле спонсор жазып берет экен деп күтүп калат да, мындай айтканда. Абдан туура эмес. Спонсор мындай кылыш керек. Астындагы адамдын сол жагына гана жазыш керек экен да. Мынакей. Айгүлдүн астына Мираны, Миранын астына Жылдызды, мындай өзүнөн ашып калган адамдарды ошондой сол жагына жазып бериш керек да. Бул жерде кандай болот? Айгүл алдыдагы ага спонсор Мира менен Эркин жазып берип койду. Андан кийин Айгүл тапкан адамын Миранын астына жазды. Андан кийинки адамды бул жактагы подружкасы Айданын астына жазып койду. Дагы Нура деген эжекесинин астына жазып койду. Ушундай болуп калды, чачылып калды адамдары. Бул абдан туура эмес экен. Мында ошондо структура жакшы өспөй калат экен. Эффект болбойт биздин иштегенибизден андачы. Муну кандай кылып иштешибиз керек? Айгүлдү спонсор жазды дагы аркасында ашып калган адамды Айгүлдүн астына Мираны жазып берди. Ушундай туура да, Айгүлдүн сол жагына жазып берди. Айгүл Эркинди өзү жазды. Андан кийин Айгүл өзүнүн тапкан адамын Эркиндин сол жагына жазып бериш керек да. Эркиндин же Миранын сол гана жагына жазып бериш керек. Башкача айтканда, астындагы партнерлордун сол жак веткасы ошол спонсордук ветка болуп эсептелинет экен, бутак болупчу. Ошол спонсор жазып кете турган ветка. Бул деген эми андай түшүнүк эмес. Ушул ветканы только спонсор алып кетиш керек деген түшүнүк эмес. Спонсордо баягы адам ашып калса, табылган адамын ушул жагына жазып берет деген түшүнүк. Ошондо спонсор Айгүлгө да жардам берет. Мисалы, могуреки Жылдыздын астына кишини жазып бергенде Айгүлгө дагы, Мирага дагы, Жылдызга дагы жардам берип жатат да. Ошол эле убакта өзүнүн эле учурунда Айгүл мына Лиранын астына мына адам жазып берүү менен Эркинге дагы, Лирага да жазып берип жатат да. Көрдүңүздөрбү? Баардыгына жардам берип атат. Баардыгы бири-бирине жардам берип, спонсордук жардам деген ушундан келип чыгат экен. Бизде Кыргызстанда кандай? Алабыз дагы мындай таанышыбызга жазып беребиз, мындай кылып. Же подружкабызга жазып берип коебуз, же эме дагы бирөө айтат, мага киши жазып бересиңби, жазып берип коебуз. Ушинтип анан биздин эмгегибиз көбү ушундан талаага кетип калат экен да. Мындай кылганда, мисалы, Айгүлдүн жогору жагында бир спонсор, Айгүлдү даже тааныбаган адамды өзүнүн астына киши жазып бермек болгондо, алып туруп эле карап туруп, Жылдыздын астына бир адам жазып берейин деп жазып берип коет да. Бул спонсордук веткам деп түшүнөт анткени ал кишичи. Мына ушундай жол менен мынакей Айгүл Мирага да жардам берет. Мира өз кезегинде мынакей Жылдыздын астына жазып берет. Же болбосо Аиданын сол жак веткасына, көрдүңүздөрбү? Ошол эле убакта Эркин дагы мына Лиранын да сол жак веткасына жазып берет. Нуранын астына дагы сол жак веткасына жардам берет да. Ошондо абдан гармониялуу, абдан жакшы өнүгөт. Ушул абдан эффективный болот экен. Урматтуу команда, мына ушундай структураны ушундай түзүү менен биз ылдам ийгиликке жетишет экенбиз. Муну бизге Кыргызстанга келген Владимир менен Миканын
өткөн сабагында көрдүк. Ошо мен мындай видеодон көрдүм. Владимир менен Миканын методу ушундай экен. Мен дагы туура эмес иштеп койгом. Башында бирок мен аны оңдоп коюш оңой эле. Мындан ары ошо алдымдагы команда ушундай болуп иштесе деп тилек каат элем. Мындан тышкары структураны түзгөндө эки жак веткада баланс болуш керек. Баланс деген ошо эки жагын бирдей туура туруш керек экен да. Эки жакка бирдей жардам бериш керек. Бир жак веткаң өсүп кетсе, мисалы эжеңдин асты, бир жагыңа туугандарыңды жазсаң, бир жагың чужой адам болот да. Мисалы Айгүлдүн бул жагы туугандар деп коелу. Айгүл алат дагы тапкан адамдардын баарын туугандарынын астына жазып бере берет да. Ошондо бул жак веткасы чоңоюп кетет Айгүлдүн. Бул жак веткасы кичинерээк болуп калат да. Баланс сактабай атат. Антикен Айгүл калыстыкты сактабай атат. Бир жагына да, биягына да жазып бергенге аракет кылган жок да. Ошондо Айгүлдүн астына мисалы 4 бриллиант мастер бар деп коелу. 4төөнүн бирок 3-өө бул веткадан чыкты. Бир эле бул жак веткасында бир эле бриллиант мастер чыгып калды эле. Айгүл бриллиант мастер болот өзү. Эмне себептен? Анткени бул жакта бирден гана бриллиант мастер болуп атпайбы? Эгерде Айгүл структураны туура түзсө, мына мындай болмок. Бул жагына дагы Айгүл жакшы көңүл бөлсө, бул жагына да жакшы көңүл бөлсө, бул сөзсүз эле киши жазып берүү эмес. Моралдык жардам, мотивация берүү. Бизде көбүнчөсү баягы күчтүү бута канча көңүл бөлбөй коебуз, ал өзү эле иштей берет деген ой мененчи. Ал кишиге да мотивация керек болот. Мотивация берип, көңүл бөлүп, ишиң кандай жүрүп атат деп, болгон эмесин, кеңешин айтып, ушинтип туруш керек да, спонсорлорчу. Ошондо мисалы Айгүлдө дагы деле 4 бриллиант мастер бар. Бирок мында башкача көрүңүздөр, оң жак сол жагында экиден тең болуп турат балансчы. Ошондо Айгүл Шарон Роза мастер болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Айырмасын. Мында деле 4 бриллиант мастер бар. Мында деле 4 бриллиант мастер бар. Көрдүңүздөрбү, урматтуу команда? Башынан баштап команданын тең өсүшүнө жакшы көңүл бөлүшүбүз керек экен. Эки жакка бирдей көңүл бөлүш керек. Ушуну менен урматтуу команда, ошо биринчи сабагыбыз соңуна чыкты. Структураны кантип түзгөн экендиги тууралуу сиздерге жакшы эле маалымат бердим деп ойлойм. Суроолор болсо комментарийга жазыңыздар, мен аларга жооп беремин.